Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад облустук ооруканасындагы Союз мезгилинде курулган эски имараттарды бузуу тапшырмасын берген. Анын ордуна 7 кабаттуу заманбап оорукана түшөрү малымдалган. Коюлган талаптарга ылайык учурда оорукананын короосундагы колдонуудан чыгып калган объектилерди бузуу иштери жанданды. Текшерүүгө ылайык оорукананын эскилиги жетип, урап түшөйүн деп калган 7 имараты бузулат. Демонтаждоо жумушун Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү кызматкерлери аткарууда. Жалал Абад областык клиникалык ооруканасынын эскилиги жеткен 7 имаратын Жалал Абад шаардык жарандык коргоо комиссиясы тарабынан корутунду чыгарылып, бузууга корутунду берилди. Ошонун негизинде бул объекттерди демонтаждоо иштери Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Жалал Абад көчмө механизаштырылган отряды мамлекет ишканасына берилип, бүгүнкү күнү атайын техникаларыбыз келип, жана жумушчулар келип, бузуу иштери кызуу жүрүп жатат. Бузуу иштери башталды. Бул ЭКО өзүңүздөр көрүп турган бул жердеги эски, бул илгерки кабыл алуу бөлүмү, андан кийин бул учебно-демонстративный база, бул калайбызбы, калабайбызбы, бул ошол курула турган имараттын астында калып калат. Ошон үчүн бул да бузулат. Андан сырткары тиги жерде эски көз оорулар бөлүмү бар эле, анын имараты бузулат. Ошондо бул туура могул жерден момундай болуп, овальный формада ушундай бул имарат түшөт. Бул жагы 63 метрге чейин барат. И бул жагы 63 метрге чейин барат. Азыркы күндө уже биринчи бөлүмдөн чатырлардын баардыгы уже алынып, азыр жыгачтарын бузуу иштери башталды. Муну эми азыр Өзгөчө кырдаалдар министрлиги МЧС баардыгын бузуп, аз күндө алып чыгып кетет. Андан кийин ошол котлован иштери проект бүткөндөн кийин куруу иштериге даярдык башталганы турат. Муну турат, дагы кайсылар турат? Ошолорду баарын алышыңыз керек. Так, хорошо, ошолорду баарын алгыла. Жалал Абад облустук ооруканасы техникалык базасын чыңдоо максатында буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиевке кат менен кайрылып, муктаждыктарын айтышкан. Генерал оорукананын абалы менен жеринен таанышып, жыйынтыгында заманбап шартта жаңы оорукана салынары, имаратта тик учак конууга да мүмкүнчүлүк түзүлөрү айтылган. Почти миллиард сомдук эмени больницаны куруп беребиз. Хорошо? Бардык проектлерин даярдагыла. Катты жазып даярдаңыз. Урматтуу президентибиз жазайлы. Президенттин став фондунан акчасын бөлдүртүп беребиз. Президентке жазсаңыз, президент макулдук берет, бөлдүргүлө деп. Анан биз акчасын таап бөлдүрүп беребиз. Хорошо? Кудай калса муну дагы тез аранын ичинде куруп бүтөбүз. Жанагы баштап коюп, таштап койгон болбойт. Бирок ал жерде бак экен, ушу бактар кыйылат да эми, анын айла жок. Азыр эле. Но башка жакка бак тигебиз. Муну эски больницалардын ордуна, зданиялардын ордуна булар сүрүп алып таштап туруп бактарды тигебиз. Оорукананын курулушуна президенттин фондунан акча каражаты бөлүнүп, тез арада бүткөрүлөт. Жаңы ооруканага дал ушул видеодо көрсөтүлгөн 60 сотук жер тилке каралган. Муктаждык сөзсүз түрдө бар болчу. Эми бул жаңы курулган могул былтыр тапшырылган имараттан сырткары бүт хирургиялык бөлүктөр, алардын да бир эскилиги жетип, бирок ошол эле убакта оорукана экинчи баскычтагы бул областтагы жападан жалгыз оорукана болуп эсептелет. 1 миллион 200 миң областтын калкын толук областтык шаардан, райондордон биз ушул жерге ооруларды алып келип, андан сырткары шаардын толук тургундарын биз ушул жерде кабыл алабыз. Бул курулуп аткан имарат бул 1-2 жылдык бул нерсе эмес. Бул Кудай буйруса мамлекет мындан дагы катуу өнүгүүлөргө чыгат, элдин саны көбөйүп атат. Ошон үчүн бул 15 жыл, 20 жыл алдыга болгон ташталган кадам иретинде ушул чоң имарат курулуп, үстүнө даже тик учак коно турган ушундай бир проекттерди биз толук кандуу биз даярдап атабыз. Кудай буйруса бул проект имараттар бүтүп кала турган болсо, бул Жалал Абад элине, ошо келип жаткан бейтаптарга, иштеген медицина кызматкерлерге өтө чоң өбөлгө түзүп, ооруларды батыраак түрдө сакайтып чыгарганга чоң өбөлгө түзүлөт. Жалал Абад облустук ооруканасы алгач шаардык оорукана болуп түзүлүп, 2000-жылы облустук статус алган. Жайгашкан аянты 4 гектардын тегерегин түзөт. Оорукана Жалал Абад облусундагы 1 миллион 200 миңден ашуун калкка кызмат көрсөтөт.
Асел Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы.